Залкар жазуучуну эскерүү иш-чарасы облус Борбору Талас шаарында уюштурулду. Облус жетекчиси баштаган жетекчилер, ишмерлер жана жергиликтүү калемгерлер чогулуп, айгелене гүл чамбарларды коюшту. Эске салсак, Чыңгыз Айтматов 80 жаш курагында дүйнө салган. Бүгүн Залкар 96 жашка чыкмак. Чыңгыз атабыздын басып өткөн жолу биз үчүн, жаштар үчүн бул үлгү деп эсептейм. Себеби ар бир ишке берилгендик менен чын дилиңден кызмат кылып, ушул калем менен да дүйнө жүзүн багындырса болот экенин далилдеп кетти. Бир эле акча эмес, бир эле бийлик эмес, бир эле спорт менен, машыгуу менен эмес, калем менен дагы дүйнө жүзүнө таанылып, элиңди даңазалап, жериңди даңазалап, ушул калем менен дүйнө жүзүн багындырса болор экенин Чыңгыз атабыз биз үчүн өтө чоң бир үлгү көргөзүп кетти десем жаңылышпайм. Айылдан ааламга жол салган Чыңгыз Айтматовду күн сайын адам болуу, адам бойдон калуу темасы көп ойлондурган. Бул боюнча эскерүү иш-чарасында сөз болуп, күн сайын адам болуу кыйын деген жазуучунун калтырган ой чабыты азыркы жана келечек муун үчүн да мааниси терең насаат болуп кала берерин облус башчысы айтты. Күн сайын адам болуу чын эле кыйын да. Жакшы адам болуп жашаш өтө оор. Себеби биз адамбыз, биз пендебиз, бизде кемчилик болот. Бирок ошол нерселерди бизге ар дайым мындай бир бизди түздөп тура турчу бир накыл кеп болсун деп айтып кеткен экен. Чыңгыз Айтматов бир катар повесть романдарды жазып, дүйнөнүн эң мыкты деген философторун таң калтырган. Кара сөзүн чебери жазган китептер бүгүнкү күндө да окурмандарды өзүнө тартып, 170тен ашык тилге которулган. Чыныгы турмушту жазган Залкардын чеберчилигин жергиликтүү акын жазуучулар белгилеп эскеришти. Мына Чикем, мына бүгүн доорубуздун улуу жазуучусу, кыргызды бийикке көтөргөн, кыргызыбыз жалпы жазуучулук өнөрдүн бийиктигине, эң бийиктигине жеткен мына Чикемдин бийиктиги мына ошо Төрөкул Айтматов атабыздын ошо атасынын көрөбөздүгү менен экөөнүн байланыштырып караш керек да. Иштей берели Чикемдин баягы жолун улантып, дагы чоң чыгармаларды жазып, кыргыз эли үчүн кызмат кыла берели. Эскерүү иш-чарасында Шекер айылындагы токтоп калган Чыңгыз Ордо комплексинин курулуш иштерин улантуу боюнча иш жүрөрү белгилүү болду. Жыйынтыгында калемгерлер, студенттер жана окуучулар Чыңгыз Айтматов тууралуу жазылган ырлардан көркөм окуп беришти. Азамат ул биздин Чыңгыз, айып жок жазганында, адабият асманында жаркырап күйгөн жылдыз. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Көңүлгө туюп оку, сырдашкан ар адамга, көрүнгөн аяаламга Айтматов бийик чокуу.